Көз карандысыз жана адилеттүү сот системасын түзүү мындай максатта аракеттер жасалганы менен элдин сотторго болгон ишеними төмөн. Демек натыйжа болгон жок. Судьялар мыйзамдуулукту сактоо жана бузулган укуктарды калыбына келтирүү милдеттерин так аткара албай келет. 2010 жылдан кийин сот реформасы баштаган. Ошондо сот реформалуу кеңеш түзүлгөн президенттин алдында. Бир топ бир нече иштерди алар жасаган. Ушундай эле көп акча каражаттар ошого бөлүнгөн. Бюджеттен жана ушундай эле башка мамлекеттерден акчалар бөлүнгөн ошо сот реформасы натыйжасы болсун деп. Бирок тилек каршы толук кандуу натыйжа алган жокпуз. Бул биринчиден элдин арасында сотторго ишеним жок деп эсептейбиз. Бүгүнкү күнгө чейин биз ошол сотторго ишеним жок деп келатабыз да. Бийликтин булбутагын коомчулук, сырткы жана ички инвесторлор менчикте бузулган укуктарды толук кандуу коргоп бере албаган система катарында кабыл алган үчүн. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров дагы март айында судьялар менен жолугушуусунда белгилеп, бир катар милдеттерди койгон. Сот тутуму дагы эле жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын толук кандуу коргоп келбегенин, укуктарын мыйзамдуу түрдө калыбына келтирүү боюнча аракет жасаган көптөгөн адамдар менен ишкерлер үчүн тез, туура жана адилеттүү сот катарында боло албаганын моюнга алуу керек. Жарандардын, ишкерлердин, субъектлеринин укуктары менен кызыкчылыктары бузулуп, инвестициялык климат начарлап, мамлекеттик бийликтин кадыр баркына шек келтирилип жатат. Мамлекет башчы белгилегендей, алдыда алгылыктуу аракеттерди жасоо милдети турат. Конституциянын жаңы редакциясында сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруунун негизги принциптери өзгөрүүсүз калды. Бирок олуттуу кошумчалар камтылган. Ага ылайык конституциялык сот кайра түзүлөт. 2010 жылдагы конституцияда Конституциялык палата жогорку соттун составында кирип турган болсо, азыркы ал өзүнчө жогорку сот бийлиги болуп, жаңы 2010 жылга чейинки болгон сот Конституциялык сот жандандырылды. Сотторду тандоо кеңешинин ордуна сот адилеттигинин иштери боюнча кеңеш пайда болот. Бул судьяларды тандоодогу коррупциялашкан системага бөгөт болуп, соттор менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюп, жалпы тотомду туңгуюктан чыгарат деген үмүт. Сотторду тандоо боюнча комиссиясы абдан мындай көп претензия болду ал жака. Анткени аяка киришип бийликтердин бутактары, президенттин администрациясы деп өзүңүздөргө маалым ошонун баары. Мына ошо болбош үчүн жаңы мындай орган пайда болуп атат. Бул деген сот адилеттүүлүк боюнча иштери боюнча кеңеш. Анын түзүмү 3/2 соттор өзү, анан кийин президенттин өкүлү, жогорку кеңештин, курултайдын жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрү да. Жаңы редакцияга ылайык мамлекет башчы сот адилеттигинин иштери боюнча кеңештин сунушу менен жогорку соттун жана конституциялык соттун судьяларына талапкерлерди парламентке сунуштайт. Анын негизинде депутаттар судьяларды шайлайт же кызматтан бошотот. Соттун жана конституциялык соттун төрагаларын биринчи сот кеңешинин сунушу боюнча жана жогорку кеңештин макулдугу боюнча ошондон кийин анан президент дайындайт да. Мына ошон үчүн ушул жерде үчүнчү негизде бул деген жогорку кеңештин ролу абдан мындай орчундуу болуш керек да. Депутаттын статусу дагы абдан кыйын депутаттар келиш керек. Макулдук берет же бербейт деген принципиалдуу депутаттар болуш керек. Жогорку соттун судьяларына талап күчөтүлөт. Бул кызматка талапкерлер юридикалык кесиби менен 15 жылдан кем эмес. Анын ичинде судьялык кызматта 5 жылдан кем эмес иштеши керек. Демек, кесипкөйлүккө өзгөчө көңүл бурулат. 2010 жылдагы конституцияда жогорку соттун судьясы болуп 40 жаштан 70 жаштагы жарандар, 10 жылдык юридикалык стажы бар жарандар боло ала турган болсо, азыркы учурда жаңы конституцияда 15 жылдык стаж каралды. 15 жылдык стаж, юридикалык стаждын ичинен 5 жылы сөзсүз түрдө ал соттук стажы болушу керек. Эми сот системасынын бюджети сот бийлиги тарабынан өз алдынча түзүлөт жана республикалык бюджетке киргизилет. Сот адилеттигин жүзөгө ашыруу боюнча ар кандай кийлигишүүлөргө тыюу салынат. Судьяга таасир көрсөтүүгө күнөөлүү адамдар мыйзамда каралгандай жоопкерчилик тартат. Азыр мына Садыр Нуркожоевич президент айтып атат. Соттор сиздер таза иштешиңер керек. Ак үй боло, көк үйдү карабай, өзүңөр адилеттүү чечимдерди чыгарышыңар керек. Элге жардам берүү максатында иштешиңер керек деген максатты койду. Жыйын өткөрүлдү.
мына бүгүнкү күндө президент алдында абдан чоң кеңеш түзүлдү. Ошол кеңештин алдына койгон максаттар аябай чоң. Бул биринчиден эксперттик топтор бүт мыйзамдарды кайрадан карап чыгыш керек. Мыйзамдар жаңы конституцияга ылайык ошого туура келиш керек да. Бул биринчиден. Ошондой эле өкмөткө караштуу мыйзам, конституциялык мыйзам карап, жаңы жогорку кеңеш караштуу мыйзамдарды бүт толук кандуу мындай айткандай мыйзамдардын ревизиясы болуш керек. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деген конституциялык принциптин шартсыз сакталышы соттордун аракеттеринен түздөн-түз көз каранды. Соттук укуктук реформанын алкагындагы иш-чараларды ыкчам жана натыйжалуу ишке ашыруу үчүн тиешелүү түзүмдөрдүн ортосундагы өз ара аракеттешүүнү күчөтүү маанилүү. Бул багытта өлкө башчы сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш жөнүндө жарлык чыгарган. Кеңеш сот жана укук коргоо ишине, анын ичинде аткаруу өндүрүшүнө жана жазык аткаруу системасына тиешелүү ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча стратегиялардын долбоорлорун даярдайт. Бактыгүл Султанбек кызы, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.